Madinadагы мусулмандардын жетишкендиктери жаңы коомдун түзүлүүсү албетте тегеректегилердин тынчын албай койгон жок. Албетте кылымдар бою буга чейин калыптанып келген караңгылык тирөөчтөрү буга жөн эле кол куушуруп отуруп берген жок. Бир канча уруу биригип, мусулмандардын мекени Мадинага кол салып, аларды түп тамыры менен жок кылуу, тарых барактарынан өчүрүү максатында жаңы жортуул тартиптешти. Бул тарыхта аң кагылышуусу деген ат менен калды. Бүгүн аң жөнүндө сөз кылабыз. Bir жылга жакын аябагандай кагылышуу, талашуу, конфликттерден чарчаган Аравия мына дегенде тынчый баштады. Бирок иудейлер тынчыган жок. Алар тымызын, интригаларды, фитналарды уюштурганды токтоткон жок. Бул тымызын, фитналардын ичинде, интригалардын ичинде биз айтып кете турган бир орундуу интригасы бар. Тагыраак айтканда, Бану ан-Надир уруусунун белгилүү еврейлери жана башка белгилүү уруулардын башчылары болуп, 20дай иудей аксакалдары Мекке мушриктерине делегация болуп барышты. Жана барардан максат Мекке мушриктерин мусулмандарга каршы согуш ачууга тукурушты. Тукурууда да убада кылышты. Биз силерге, эгер Меккеден силер барсаңар, биз Мадинадан Мухаммад саллаллаху алейхи саламдын артынан, ичинен, капталдарында жашаган еврейлер силерге ошол жерден жардам беребиз деген убаданы беришти. Бул убада, бул сунуш Мекке мушриктерине майдай жактан анткени алар ансыз деле Бадырга кайра кайтабыз деп убада кылышты эле, кайтышкан жок. Абройлору бир аз басаңдап калды эле. Жана бул еврейлердин убадасынан кийин алар реванш алып, балким өзүнүн корогон авторитетин, корогон амирин дагы ордуна коюу менен бирге, балким мусулмандарды жеңебиз деген үмүт кайра жанданды. Жөөттөр ошондой эле башка уруулардын башчыларын да бул жортуулга көндүрүштү. Ошентип Курайыштар Кинандар жана алардын Тихамдагы өнөктөштөрү 4000 аскери, Гатафан уруулар тобу 10 000ден ашуун аскери менен Абу Суфьяндын жетекчилигинде Мадинага сок курмай болушту. Аял балдарды кошкондо да жашоочулардын саны 10 000ге жетпеген Мадинага душман кокустан кол салса, мусулмандардын абалы өтө кескин начарламак. Чалгынчылар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламга душмандын ар бир кыймылы тууралуу өз убагында так маалымат жеткирип турду. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам шаарды коргоо боюнча дароо сахабалардан турган аскер кеңешин чакырды. Кеңеште ар кандай ойлор, долбоорлор айтылды. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам Салман Фарсинин шаарды тегерете аң казуу кеңешин кабыл алды. Анткени бул ыкманы ошол кезде эч ким, арабтардан эч кимиси али биле элек болчу. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам бул аңга тезинен киришүүгө буйрук берди. Мына менин артымда турган тоо Мадинанын түштүк батышынан орун алган Саал тоосу. Бул Мадинанын ошол кездеги тарыхында эң чоң стратегиялык мааниге ээ болгон тоо. Анткени Аңгек согушу мына ушул Аңгектин өзү ушул тоодон башталат. Бир чети мына ушул жерден башталат дагы, экинчи чети мына ушу түндүктү көздөй 5 чакырым аралыкка чейин казылат. Аңгектин кээ бир жерлери кеңдиги 14 метрге чейин казылган. Тереңдиги 7 метрге чейин. Тереңдигин айтышат, 3 адам биринин үстүнө бири чыкса дагы
аңгектен чыгуу мүмкүн болбогон. Ал эми эң тар жеринде дагы эң ыкчам ат секирсе, аңгектен секирип өтө албай жарга кулаган. Аңгектин экинчи бурчу ушу Ухуд тоосунун түбүнө барып такалат. Эмне үчүн бул 5 километр жерде аңгек казылды? Анткени Мадинага кирүүгө мына ошол 5 километр аралыкта гана мүмкүнчүлүк бар эле. Калган жактары бүт вулкан лавалары менен тосулган, тоолор менен тосулган жана адам өтө алгыс чөлдөр менен курчалган шаар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аңга белгиленген жерден ар 10 сахабага 40 чыканактан бөлүп берди. Жана алар ачкачылыкка карабай ишти бир көз илмемге токтотушкан жок. Аларга күн сайын май кошулган арпа тамагынан бир чеңгелден берилип турду. Бул тамактын даамына жытына чыдабаган кээ бир сахабалар жей албай кыйналышты. Абу Талха ачкалыгынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга даттанып, курсагына байлаган ташты көрсөткөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп кылып, өзүнүн курсагына байлаган 2 ташты көрсөттү. Айтмакчы, аңгектин ушул Саал тоосунун этегиндеги жайгашкан жери бүгүнкү күндө 7 мечит деп аталат. Анткени ушул жерде мечиттер курулган. Өзгөчө Фатх мечити белгилүү. Тагыраак айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул аңгек согушундагы аңгектин эки учунда 2 команда пункту болгон. Бири Шайхан чокусунда, бири ушул жерде. Мына ушул жердеги командалык пункту мына ушул жерде болгондуктан ошонун урматына курулган бул мечитти Фатх мечити деп аташат. Bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саарлап аңга келет. Жана ал жерде суукка, ачарчылыкка карабай аң казып жаткан сахабаларды көрөт. Алардын тырышчактыгына, Аллах жолунда бекемдигине жетине албай, колун жайып, "Эй Аллахым, акыреттен башка жашоо жок жана сен мухажирлер менен ансарларды кечир, алар жихад кылабыз деп Мухаммадка ант бергендер" деп дуа кылды. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасын көргөн мухажирлер жана ансарлар ишке андан бетер шыктанышты. Мына биз бараткан жол ошо белгилүү аңгек. Тагыраак айтканда, мына ушул Саал тоосунун түбүнөн Шайхан чокусун көздөй кеткен жол ушул илгерки аңгектин орду. Мына жолдун эки катар жолдун кенендигин мындай караганда ошол кездеги аңгекти да элестетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү да аңды казганы катышкан. Ибн Раваха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын топурак ташып жатканын көргөнүн айтат. Аң казууда 2 керемет окуя жүз берди. Биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын курсагы ачып кыйналып жатканын көргөн Жабир ибн Абдуллах козу сайып аялына нан жаптырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир экеле сахабасы менен тымыздын конокко чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аң казып жаткан 1000ден ашуун сахабанын бардыгын ээрчитип алат. Натыйжада келгендердин баары тоет, казандагы эт, тандырдагы нан кемейип да койбойт. Бул бир керемет. Экинчи керемет Ан-Номан ибн Баширдин карындашы атасы менен агасына бир чеңгел курма алып келет. Жана муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрүп калат дагы, алардын курмасын сурап алып, чапанынын этегине салат. Чапандын этегиндеги курма көз көрүнө, элдин көзүнчө көбөйүп отуруп, аң казгандардын бардыгына жетет. Бардыгы тоет, жана чапандын этегиндеги курма азайып да койбойт. Бир жолу сахабалар аңдын кайсылыр бөлүгүндө катуу ташка туш келип, аны талкылоого алы жетпей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал ташты керки менен Аллахтын аты менен деп урганда, таштын талканы чыгат. Ошондой эле дагы бир чоң таш туш келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын аты менен мага Шамдын ачкычы берилди жана Аллах менен ант ичем, анын керемет сарайларын көрүп турамын деп урганда таштын бир чоң бөлүгү ыргып түшөт. Экинчисинде Аллах улуу мага Персия берилди жана Аллах менен ант ичем, мен Мадайындын ак сарайларын көрүп турамын деп урат. Анда дагы таштын бир чоң кысымы бөлүнөт. Үчүнчүсүндө Аллах улуу мага Йемендин ачкычы берилди жана Аллахка ант ичем, мен турган жеринден Санаанын дарбазаларын көрүп турамын деп урганда чоң таштын дагы бир кысымы ыргып, дегиле таш быт чыты чыгып ыдырайт. Аңгек мына ушул мен турган жерге чейин казылып келген. Мына ушул жактан казылып келет 5 чакырымдай жана ушул жерге чейин токтогон.
Менин артымдагы жакта Ухуд тоосу бар. Ухуд тоосу өйлөрдөн көрүнбөй калыптыр, бирок 1-2 чакырымдай аралык бар Ухудка чейин ушул жердин. Ушул аңгек токтогон жерден Ухудка чейинки 2 чакырымдай аралыкта адам өтө алгыс чөл болгон экен. Эми аңгек бияктан келгенден кийин Мекке мушриктери мына ушул эски жол, Ухуддун жанынан өткөн эски жол менен мына ушул жерден өткөнү аракет кылат. Бирок аңгектен секирип өтүү усулун билбегендиктен өтө албай ошо аңгекти кыдырып 25 күн 1 айга чейин ушул жерде камоолго алып отурат мадиналыктарды. Аңгектин бул жерге токтогону тарыхта Шайхан тоосуна чейин дейт. Демек мына жердин аты Шайхан тоосу. Азыр ал тоодон эчтеке калган жок. Көрүп атасыздар, курулуш жана ар кандай шаардын муктаждарын оңдоп бул тоо ураптыр. Бирок тарых кээде адамдарга ташбоор, кээде өтө ырайымдуу. Умар ибн Хаттабтын небереси болгон, ислам тарыхындагы 5-чи халиф деп аталган адилеттүү Умар ибн Абдулазиздин учурунда курулган мечит. Мына ушул Шайхан, ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 2-чи команда пункту турган урматына курдурган мечити. Мына мечиттин дуалдарына кармасаң ишең да келбейт. 1300 жылдан ашык убакыт болуптур. Ошентип аң казылып бүтөт. Көп өтпөй Курайштар Мадинага жакын Аль-Асиал жергесине, ал эми Гатафан урулар тобу Ухудка жакын Накама тоосунун этегине токтошот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарды жана балдарды шаар коргондоруна бекитип, өзү 3000 аскери менен шаардын сыртындагы Саал тоосунун этегине жайгашат. Стратегиялык планга ылайык мусулмандарды артынан тоо, алдынан аң тосуп турган. Белгиленген күнү капырлар Мадинага чабуулга өтүшөт. Бирок алдынан капысынан чыгып калган аңды көрүп алдастай түшөт. Анткени алар ага чейинки тарыхында, согуш практикасында мындай ыкманы көрүшкөн эмес. Демек Мадинаны камоолго алыш керек эле. Ага булар камданган эмес. Анткени аң чыгарын билишкен эмес. Алар эс үчүн жыйып аңды бойлой ары бери чапкылашат. Эч өтүүгө жылчык таппай, колго кирген нерселерден көпүрө салып киришет. Бирок мусулмандардын жамгырдай жаадырган жаа октору алардын бул аракетинде жокко чыгарат. Акыры айласы кетип алар аңдын эң тар жерин издешет жана ал жерди топурак менен толтургусу келет. Бирок мусулмандар алардын бул аракеттерин дагы мизин кайтарат. Мына ушул аралыктын эң тар жери мына ушул жер. Мына Саал тоосу менен мына ушул азыр шаар болуп кетти, ушунун ортосу. Мушриктер бекер отурбастан, мына качанга чейин биз буларды курчоону бүтүп булар качан чыгат деп отурбастан, ушул аңдын эң тар жерин издеп табышат жана ушул жерден өткөн аракет кылышат. Бирок мусулмандар мына ушул сол жактан жаачылар аларды өткөрө койбой, же аңды толтура элсе топурак чүртө койбой, жаа менен аларды ары кууп турган. Мушриктерден Амр ибн Абдууд, Икрима ибн Абу Джахил, Дирар ибн Аль-Хаттаб жана башка көк жалдары чыдамы жетпей аңдын ушул кууш жеринен өтмөк болгондо, Али ибн Абу Талиб тоодон өзү түшөт. Аңга жана Амр менен кылышташа баштайт. Амр аты менен түшкөн болот, бирок атыны өзү жаралап алат да, атын кууп аны көп жерде кылышташат. Али ибн Абу Талиб аны өлтүрөт. Ал эми Икрима ошончалык Аллах Таала жүрөгүнө коркунуч салгандыктан курал жарагы, аты, Амр жана аскерлерин таштап, ошо аңдан өзү эптеп, тырмалап атып чыгып качып кетет. Мына ушундай окуялар болгон ушул жерде. Ова, ушинтип аң кагылышуусунда бүгүн сиздер менен душмандардын мусулман мамлекетинин босогосуна келип туруп калганына чейин карап, эмикисин Кудай буйрса кийинки көрсөтүүгө калтырдык.
кейінгі көрсетуде аң қағылышысындағы мұсылмандардың жеңіші жөнінде сөз қыламыз.